Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Ош Монун Ыйман гимназиясы кыргыз адабияты сабагы 10-класс. Балдар, бүгүн биз сабакта жазма жана ооз-эки адабият жөнүндө билебиз, айырмалайбыз. 19-20 кылымдардагы кыргыз жазма адабиятына жалпы обзор жасайбыз. Алгач айткылачы, адабият сабагын биз эмне үчүн окуйбуз? Жазма жана ооз-эки адабият жөнүндө эмнелерди билесиңер? Айырмасын талдагылачы. 19-20 кылымдардагы тарыхый шартты түшүндүргүлө. Кандай мезгил болгон? Оюңарды айткыла. Дүйнөлүк маданий өнүгүштүн кербен жолунан сырткары калган кыргыз эли өзүнүн эң негизги маданий мүлкү болгон поэзияны кантсе да ооз-эки түрдө сактап келди. 16-кылымда, айрыкча 17-18 кылымдарда арабтардын үстөмдүк таасири астында кыргыз элинин турмушуна ислам дини кире баштайт. Аны жалпыңыздар жакшы билесиздер. Бирок бул дин кыргыз жерине диндик философия катарында толук орношуп, өнүгүп кетүүгө үлгүргөн жок. Ошондой болсо да ислам дининин жөрөлгөлөрү, каада салттары кыргыз турмушуна каада салт жөрөлгө деңгээлинде бекем орной баштаганы талашсыз. Кандай болсо да кыргыз элинин аң сезиминин ойгонушунда, маданий өнүгүшүндө ислам дининин келиши белгилүү даражада оң мааниде кызмат аткарды дей алабыз. Анткени кыргыз айылында колунда бар адамдардын балдары кат сабаттын араб жазуусунун негизинде ачып, диний билимге ээ болушка белгилүү мааниде ыңгайлуу шарт түзүлдү. Бирок бул али кыргыз элинин өздүк улуттук жазмасы эмес болчу албетте. Ошондуктан араб жазмасын пайдалангандар же чагатай, фарсы тилине же татар тилине ыңгайлаштырып жазышкан. Анткени ошондо гана алардын кол жазмалары эл арасында тароого же басмадан жарыяланууга мүмкүнчүлүк алган. Бирок кандай болсо да эл арасында диний маданияттын даражасында кат сабаттуу адамдардын пайда болушу сөзсүз түрдө кол жазма адабияттын жаралышына түрткү бербей койгон жок. Натыйжада балдар, ушундай тарыхый маданий өбөлгөлөрдүн негизинде, дагы айталайм, 19-кылымда балдар, кыргыз элинин кол жазма адабияты пайда болот. Албетте, бирок бул кандай түрдөгү кол жазма жана ал кыргыз турмушунда кандай маданий даражада өнүгүп жетиши бир үлгүрө алды. Маселенин маңызы мына ушунда турат. Негизи байыркы доордо тамгалуу жазма сөз, маселен Египетте, Римде же Грецияда сыйкырдуу көрүнүш катарында бааланган. Ал эми кыргыз жергесинде, бизде кыргыз турмушунда кол жазма маданияты кандай абалда болду? Кол жазмаларды улуттук кенч, улуттук мүлк катары сактап бапестөө салты жаралдыбы? Негизи баарыңыздарга белгилүү болгондой, башка өлкөлөр, башка улуттар өзүнүн адабиятын, маданиятын кол жазма түрүндө калтырышкан. Алардан айырмаланып, кыргыз эли кол жазма маданияты пайда болбогондуктан убагында, албетте, кыргыз эли өзүнүн адабиятын, маданиятын аң сезиминде, жүрөгүндө ооз-эки түрдө сактап келди, балдар. Негизи бизде кыргыз турмушунда кол жазманы көчүрүп жазууну кесип кылуу маданияты албетте байыркы Египетте, орто кылымдардагы Византияда, Батыш Европада эң ардактуу жана мартабалуу сыймыкка бөлөнгөндөй деңгээлге жете алган жок. Буга өзүнүн себептери бар болчу, балдар. Биринчиден, кол жазма улуттук кыртыштан өнүгүп чыкпады, албетте. Кыргыз арасында анча-мынча гана кат сабаттуу адамдар араб тамгасын өздөштүрүп, кыргыз чагатай, кыргыз татар тилдерине ылайыкташтырылып пайдаланышты. Экинчиден болсо, кыргыз кол жазмасынын тарыхый өнүккөн жолу узакка созулбады. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, балдар, Октябрь революциясына туш келип,
коомдук социалдык тарыхый маданий турмуш жаңы багыт менен өнүгүү багытына өтүп кетти деп айта алабыз. Ал эми 19 кылымда пайда болуп өнүгө баштаган кол жазма адабиятыбыздын өкүлдөрү булар деп айта алабыз. Жогоруда айттык биз жана молдодон билим алып, анан молдо аталды дейт. Мына ушулар өзүнүн аты жөнүндө дагы сакталган. Мисалы Молдо Нияз, Молдо Кылыч, Тоголок молдо, Осмоналы Сыдык уулу, Белек Солтоноев, Казыбек Мамедемин уулу, Алдаш молдо, Ысак Шайбековдор негизи балдар албетте 19 кылымдын орто ченинен тартып 20 кылымдын башында жарала баштаган кыргыз кол жазма адабияты дээрлик түп нускалардын сакталбай калганына карабастан кыргыз элинин маданий тарыхында өзүнчө бир маанилүү тилкени түзөт дагы элдин өткөн турмушун, оор жана татаал тагдырын таанып билүүдө баа жеткис көркөм байлык экени талашсыз чындык болуп саналат. Албетте мисалы айталы, маселен орус адабияты 18-кылымдын бийик деңгээлине, Карамзиндин деңгээлине жетиш үчүн 11 же болбосо 17-кылымдардын аралыгын, башкача айтканда 7 кылымдын аралыгын басып өтүүгө туура келген да. Ал эми кыргыздын жазма адабияты бул болгону 19-кылымдын экинчи жарымында, 20-кылымдын биринчи жарымында дүйнөгө келип калыптана баштады. Анын үстүнө бул жазма адабият нукура улуттук негизден, улуттук кырдыштан өнүгүп чыккан жок деп жана айтып кеттик. Ошондуктан аны колдоп, андан ары өнүктүрүп жиберүүгө шарт дагы, өбөлгө дагы түзүлбөдү. Жазма адабияттын бирден бир таянычы, базасы улуттук басма иши жок эле. Антсе деле ал биз элибиздин өткөн турмушун, оор жана татаал тагдырын таанып билүүдө мына ушул жазма адабиятыбыз, эң алгачкы пайда болгон адабиятыбыз баа жеткис көркөм байлык экендиги талашсыз деп айта алабыз, айтып келебиз. Ал эми балдар азыр үйгө тапшырма алгыла. Азыркы маалыматтарды угуп, силерде кандай кыргыз кол жазмасына байланыштуу кандай сезимдер пайда болду, кандай ойдо калдыңар же кандай пикирлер жаралды? Экинчи тапшырма балдар, маалымат жыйнайсыңар, албетте, дептерге көчүрөсүңөр, алардын ичинен 5 эң маанилүү дээлген маалыматты же болбосо фактыны бөлүп көрсөтөсүңөр. Анан албетте мугалимге жибересиңер. Саламатта калгыла, кийинки сабактарда кездешкенче.